Assalamu алейкум, урматтуу достор. Дагы бир сонун жарнама сиздер үчүн. Эгерде кимде ким ушундай сонун жердин ээси болгусу келсе, анда экран алдындагы телефон номерлерге байланышыңыздар. Өзүңүздөр көрүп тургандай абдан мыкты үйдүн алдындагы коро жайда ушундай өсүмдүктөр өсүп турса кандай сонун. Бардык замандаштар айылда жашагандарга бул жагымдуу. Анткени натуралдуу, өзүбүздүн колубузда эч кандай химикат кошулбаган мыкты тамак аш десек болот да күнүмкү жашоодо. Колумда өзүңүздөр көрүп тургандай кызыл китеп деп айтылып жүрөт эл арасында мамлекеттик акттын документаль кагазы. Эми замандаштар, бул видео тасма кандай десеңиздер, Кара Суу районуна караштуу Сарыколот айылында 12 сотуктан турган мына ушундай жер сатууга чыгып атат. Андыктан эгерде кимде ким мына ушул жердин ээси болгусу келсе, жана Кара Суу районундагы ушул Сарыколот айылынын тургуну болгусу келсе, анда байланышыңыздар, сиздерде дагы ушундай мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде огородко коюла турган суулар келген, ичимдик суу дагы бул жактан келген, ошол центральный трубадан алып келсеңиздер болот. Кара Суу районунда эмнете билесиздер, эгин-тегинге абдан элдер жакшы маани беришет. Эми бир четинен чекти тааныштыралы, сатууга чыгып аткан жерибиз ушундай 12 сотуктан турат. Бул тарапта көргөзүп коелу. Тиги жаңактан башталып, бери көздө келе бересиздер. Эки тарабы бул тарапта кошунабыздан 2 этаждан болгон бир сарай турат. Сарайдан бери көздө бул тарапта дагы сарай өзү билинип турат, кайсы жерден экендиги. Эми үй чын айтканда азыркы учурда мүмкүн оңдоп түзөөгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок эч кандай иш жери жабылып, сынып, калкаланып деле кеткен эмес. Бирок кароосуз калгандыгы видео тасмадан деле байкалып турса керек. Бирок ичиндеги курулуш материалдары баарысы жарактуу. Карагайдан болгон мыкты жакшы сапаттагы жыгачтар коюлган. Бул жерде сиздер көрүп тургандай кичинекей айванча, отун майда чүйдө сиздер үчүн күнүмдүк турмушта айыл жергесинде бул маанилүү. Эми жол тарапты көрсөтөлү. Үй негизинен 4 бөлмөдөн турат. Бир чоң мейман үй, конок бөлмөсү, андан кийин 2 бөлмө, ортосуна печка коюлган. Жана бул тарапта веранда. Жайкы отуручу сөрүсү бар. Негизинен азыр бир аз тазалап жашаса деле болот деп айтсак болот. Негизи бирок бузуп эле башка салган ыңгайлуу болуш керек. Азыр эми бул үйлөрдүн кандай десем, модасы калды болуш керек эл арасында. Жол тарапты көргөзөлү. Бул жерде эгин-тегин бак дарактар, токон гилас турат, биалма турат. Бул жакта дагы тып, гилас, жаңгак, ошо майда чүйдөлөрдүн баарысы бар. Жол тарапты байкап турган. Жол жана мен айтып өткөндөй, бул тараптан чоң центральный жол болуп калат. Ошондо асфальтталган жол көрүнүп турса керек тасмадан. Жолдон экинчи үй. Чоң жолго эми жакын эле. Жолдон ушул тараптан таза суу келет. Труба менен тартып келсеңиздер болот. Анан биздин чек арабыз могу жерде кошунабыз үй көрүнүп турат. Кошунанын үйүнөн баштап ошол жерден ошол пескоблокко чейинки аралык 12 соток. Достор, көрдүңүздөр. Эгерде кимде кимге ушундай чек маанилүү болсо, жер керек болгон болсо, бул Кара Суу базарына 12 чакырымды түзөт аралыгы. Базарга деле негизи жакын. Центральный жолго өзүңүздөр көргөндөй чоң асфальт жол менен чыгып кетсек болот. Курулуш материалдар кааласаңыздар иштетсеңиздер болот. Азыр эми бүгүнкү күндө жөнөкөй эле бош жердин өзү канчалык баада тургандыгы баарына белгилүү. Бүгүнкү бул сиздерге көрсөтүп жаткан чегибиз 12 соток $35.000 деп бааланып жатат. Дагы сүйлөшүү жолдору бар. Андыктан эгерде кимде кимге ушундай жакшы чек керек болгон болсо, суу бар, свет келген, таза суу бар, жолдун боюнда ыңгайлуу. Менин оюмча $35.000 бул жакшы эле баа. Анткени курук эле жерди алгандан көрө бул жердеги курулуш материалдар аз да болсо сиздин жашооңузга бир жардамын тийгизет деген ойдобуз. Экран алдындагы үйдүн ээсинин телефон номерин калтырдык. Ушул телефон номерлерге байланышыңыздар. Эгерде кимде ким Кара Суу районуна караштуу Сарыколот айылында ушундай 12 сотуктук жерге ээ болгусу келсе, жана ушул жерге түбөлүк конуш кылам, ушул жерде жашап калам деген бир жакшы ой болгон болсо, Сарыколот айылынын тургуну болгусу келсе, анда телефон номерге байланышып сүйлөшүңүздөр. $35.000 дагы сүйлөшүү жолдору бар.
кызыл китеп бар, бардык документтери так, эч кандай документациядан маселе жок. Андыктан байланышыңыздар жана каналга катталып, лайк басып, жакындарга, досторго бөлүшүп коюңуздар. Эгерде кимде ким ушул үйдү, ушул чекти алган болсо, анда конуш кут болсун дейбиз. Рахмат.